Акылбек Жапаров кумтөрдүн пайда эмне үчүн аз түшкөнүн түшүндүрдү. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кумтөр алтын кенинен бюджетке түшкөн каражаттын азайышы тууралуу түшүндүрмө берди. Бул тууралуу ал журналисттердин суроосуна жооп берип жатып билдирди. Анын айтымында, жыл аягына чейин кумтөрдөн түшкөн каражат планга ылайык болот. Финансы министринин сөзүн ар ким ар кандай түшүнүп алышы мүмкүн. Кумтөрдө иш кадимки шарттарда жүрүп жатат. Азыркы учурда таза жана сапаттуу кен чыгып жатканын билдирди. Ал эми бюджетке түшкөн каражат ордуна келет. Биз пландагандай көлөмдө салык түшүп жатат, деди Жапаров. Булак медиа центр Жекиткейжи. Донбасстагы кыргыз аскери жардам сурайт. Өлкөмө барып койчу болуп же көчө шыпырып жүргөнүм жакшы эле. Супер Чекиткейжи порталына Донбасс эл республикасында аскер кызматын өтөп жаткан кыргыз жараны Бекмырза Алыкулов каармандын суранычы боюнча аты жөнү өзгөртүлдү. Кайрылды. Ал өзүнүн башынан өткөргөн окуяларын, мекенине болгон сагынычын айтып, өлкөгө келүүгө жардам сурады. Сөз башынан болсун. Донбасска сапар. Донбасста 2014-жылы согуш башталган. Бул жака 2016-жылы келгем. Ал учурда Орусияда башка адамдар сыяктуу эле мигрант болуп иштеп жүргөм. Ошол учурда Донбасстын армиясына жардам берүү максатында келгенбиз. Бир топ кыргыз балдары бар болчу. Алардын кээ бирлери каза болушту. 2 жолу жарадар болдум. Кудайга шүгүр, азыр ден соолугум жакшы. Бул жактан бир кыргыз агабыз кыргыз өлкөсүнө кеткен, ал бизге келбей эле койгула. Барсаңар камалып кетесиңер деп айткан. Ошол үчүн өлкөбүзгө бара алган жокпуз. Согуш жүргөн аймакка кыргыз мамлекетинин атынан келген эмеспиз. Ошондуктан бул жерде расмий эмес жүрөбүз. Донбасста расмий аскер кызматкеримин. Орусиянын жарандыгын алып аскер кызматына өтүп кетсем деле болот. Бирок өзүмдү мекенчил деп эсептейм. Өлкөмө баргым келет, жардам сурап. Кыргыз өлкөсүнүн элчилиги менен байланыша албай жатам. Мамлекетке эч жерде болгон эмесмин деп алдап баргым келбейт. Ачык түрдө айтып баргым келет. Бул жакта жүргөндөрдүн көбү Орусиянын жарандыгын алышкан. Мен жарандыгымды алмаштырган жокмун. Кыргыз паспортум жарылуу учурунда жоголуп кетти. Азыр убактылуу дээрдин документи менен жүрөм. Учурда бул мамлекет расмий түрдө тааныла элек. Орусиядан сырткары жардам сурап кайрылбаган жерим калган жок. Үзүлбөгөн үмүт менен массалык маалымат каражаттарына кайрылууга туура келди. Мекенге болгон сагыныч. Өлкөмө кайткым келет. Ош облусунун аймагында жарык дүйнөгө келгем. Айылымды, туугандарымды сагындым. Менин жакындарымдын баары кыргыз өлкөсүндө. 10 жылдан бери эч кимисин көрө элекмин. 2010-жылы өлкөдөн чыккан боюнча кайтып бара алган жокмун. Ата-энемдин көзү өтүп кетти. Азыр эч жака чыга албайм же башка мамлекетке кыргыз өлкөмө бара албайм. Согуштун кесепети. 2014-жылдан бери согушта көптөгөн адамдар курман болду. Алардын арасында ар түрдүү улуттагы адамдар бар. Бул жакта адамдар согуштан чарчашты. Мен дагы чарчадым. Мекендешибиз дээрде аскер кызматын өтөп жатат. Учурда аскер бөлүгүн финансы структураларын карайбыз. Азыр мурункудай согуш жок. Менин 3 айдан соң түзгөн келишимим аяктайт. Андан соң өлкөмө кетсем деген оюм бар. Үзүлбөгөн үмүт. Кыргыз өлкөмө барып койчу болуп же көчө шыпырып жүргөнүм жакшы эле. Маалымат үчүн, Донецк эл республикасы эл аралык таанымга ээ болбогон республика. 2014-жылдын февраль айында Украинада мамлекеттик төңкөрүш болуп, президент Виктор Янукович бийликтен улатылган. Андан кийин орус тилдүү калк басымдуулук кылган өлкөнүн чыгышында массалык нааразычылык акциялары башталган. Буга жооп катары Киев бийлиги ошол эле жылдын апрель айынын ортосунда Донбасста аскердик операциясын баштаган. Турак жайларды массалык түрдө аткылоо, анын ичинде учактарды колдонуунун кесепетинен Донбасс массалык гуманитардык кырсыкка кабылган. Анын кесепетинен 13 миңден ашуун адам курман болгон. 2019-жылдын жазында өткөн президенттик шайлоодо Владимир Зеленский Донбасска тынчтык орнотууну убада кылган. Бирок азырынча бул маселе чечиле элек. Булак Супер Чекиткейжи. Исмаил Исаков президенттин айтканын БШК четке кагып койду. Борбордук шайлоо комиссиясынын шалаакылыгынан улам кетирилген кемчилик жалпы шайлоо процессине көө жаап, элдин ишенимин кетирип, коом ичине бүлүк салууда. Сервер өчүп күйгөндөн кийинки күмөн саноолорго БШК канчалык деңгээлде актанса дагы жуулбай, нааразылык күн сайын көбөйүүдө. Мунун арты жакшы бүтпөй калышы ыктымал экенин баарын жоон териси менен сезип жатат. Мындан улам учурда кайра шайлоо өткөрүү ылайыктуу деген пикирлер арбыды. Сервердин өчүшү боюнча БШКнын жообуна канааттандыңызбы же кайра шайлоо өтүшү керекпи?
Сервердин өчүшү боюнча биз канааттанган жокпуз. Булар өчүрүп өздөрүнө тууралашты. Азыр актанып, ар кандай далилдерди айтып, элге таңуулап жатканы менен эртедир кечтир чындык билинет. БШКда Кореянын айтишниги отурганы, Иманкуловдун хакердик чабуул, Шайлдабекованын техникалык сбой деп бирине бири дал келбеген жомоктору буга далил. Ошону менен бирге асуудан чыккан чектерди жана эсептин протоколдорун ошол замат шайлоо участкаларында илбегени, байкоочуларды эсептөө иш-аракеттерине катыштырбай, чек протоколдорду 10 күндөн кийин сайтка жарыялаганы жана бюллетендерди 0,1% эмес 100% ашыкча чыгарганы да мыйзам бузуу болуп саналат. Биздин талап жаңыдан добуш берүү күнүн белгилеп, кайра добуш бердириш керек. Азыр биз чектерди, протоколдорду жана бюллетендерди салыштырып эсептеп чыгалык. Президент мырза айткандай десек, ошого да уруксат бербей жатышат. Демек, Аш-Малтайы чыгып калаарын коркушууда деген тыянакка келип жатабыз. Президенттин айтканын БШК четке кагып койду. Алар укпаса эмнеге айтат? Эми сот аркылуу кайрылалык деп документтерди даярдап жатабыз. Булак Назарнюс, Чекиторг. Аскар Акаев УКМКга сурак берүүдө. Мурдагы президент Аскар Акаев Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинде сурак берүүдө. Бул тууралуу Бекболот Талгарбеков билдирди. Анын айтымында азыркы учурда Акаев сурак берүүдө. Белгилүү болгондой, Аскар Акаев саат 9:00 суракка чакырылган. Ал жактоочусу менен сурак берүүдө. Буга чейин маалымдалгандай, мурдагы президент Кумтөр иши боюнча сурак берет. Булак медиа центр, Чекиткейжи. Жумушумду тартып алдыңар. Москвада мас киши мигрантка бычак сайн. Москвадагы Рязанский проспектисинин аялдамасына жакын жерде мас адам 20 жаштагы Яндекс Еда курьерине бычак сайганын орусиялык телеграм каналдары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, жабырлануучу Тажикстандын жараны. Кол салуудан улам ал көп кан жоготкон. Дарыгерлер анын абалын орточо деп баалашууда. Кол салган адам полиция тарабынан кармалып, ал Кемерово облусунун 40 жаштагы тургуну болуп чыкты. Окуяга күбө болгондор орустун абдан мас болгонун, кол салуу учурунда ал мындай жеткирүүчүлөр аны жумушунан ажыратты деп кыйкырганын белгилешет. Яндекс Еданын басма сөз кызматы алар өз кызматкерине колдон келген жардамын берип жатканын билдирди. Биз бул абалга таң калып, укук коргоо органдары менен байланышып жатабыз. Кызматтын курьер өнөктөштөрү 2 миллион рубльга чейин камсыздандырылган. Ошондой эле акысыз юридикалык жардам ала алышат деп белгилешти кызматтын өкүлдөрү. Булак Назарнюс, Чекиторг. Мигранттар айлыкты россиялыктардай алабы? Россия Федерациясында иштеген Борбор Азия республикаларынан келген мигранттын орточо айлык акысы айына 47,1 миң рубльды түзөт. Бул тууралуу Россиянын Мигранттар Федерациясынын президенти Вадим Кажинов билдирди. Росстаттын маалыматы боюнча, россиялыктардын орточо айлык акысы айына 54,6 миң рубль. Мигранттардын орточо айлык акысы россиялыктардын орточо айлык акысына абдан жакын болуп чыкты, деген Каженов мигранттардын өздөрү орто эсеп менен 77,2 миң рубль тапкысы келерин кошумчалады. Буга чейин Москванын мэрі Сергей Собянин жаңылоо программасы үчүн курулуштардагы мигранттардын санын кыскартууну тапшырып, ошондой эле турак жай тармагында иштеген чет элдиктердин санын кыскартууга чакырган. Булак Апта, Чекиткейжи. Талиптер өзбектер менен түркмөндөрдү күчтөп көчүрдү. Талибан Ооганстандын түндүгүндө пуштун көчмөндөрүнө көмөктөшүп, 1000ден ашуун өзбек жана түркмөндөрдү мажбурлап көчүргөнү айтылууда. Өзбек жана түркмөн жамааттары 8000 гектардан ашуун жер тилкеси менен үй-жайларын таштап, башка жака жер которгону кабарланды. Жауыз-Жан провинциясындагы пуштундар талиптердин жардамы менен алардын үй-жайларын, жерлерин басып алганы айтылууда. Жауыз-Жандагы жер басып алуу Ооганстандын түндүгүндөгү Жауыз-Жан провинциясындагы өзбек жана түркмөн тектүүлөрдү жер которууга мажбурлоо быйыл күзүндө 5 провинцияда жүздөгөн шиит хазарларын үйлөрүнөн жана чарбаларынан кууп чыккандан кийин башталган. Бул августта бийликти талиптер басып алгандан кийин күч алды дейт укук коргоочулар. Алардын айтымында талиптер жергиликтүү жамааттарды күч менен көчүрүп, жерди өз тараптарына алып берип, мурунку өкмөттү колдогондорду жазалап жатат. Адам укугу боюнча Ооганстандагы көз карандысыз комиссиясынын башчысы Шахарзад Акбаров Талибан өкмөтүн этникалык азчылыкка жасалган кысымды токтотууга чакырды. Жауыз-Жандагы жергиликтүү жамааттарды өзбектер менен түркмөндөрдү күч менен көчүрүү жана алардын жер которгондугу тууралуу кооптуу кабарлар келип түшүүдө. Бул талиптердин жергиликтүү бийлигинин колдоосу жана катышуусу менен жүрүүдө.
Бул өнөкөт мурда хазарларды мажбурлап көчүргөндөн кийин болду. Муну тез арада токтотуу керек. Эч кайсы жамаат коркуп жашоого милдеттүү эмес, деди Ооганстандык укук коргоочу Шахарзад Акбар. Булак Азаттык Чекит.org.